Арыбагыла балдар. Булбулдун кубулжутуп сайраган мукам добушу кимге гана жакпайт Дал ошондой көркөм сүйлөө турмушубузда эң зарыл каражат. Маселен, базар рыногунда деле сатуучу өз товарын мыкты деңгээлде мактай албаса, ал жетиштүү деңгээлде кардар топтой албайт. Мына ушундай көркөм сүйлөө чечендиктин зарылдыгын баса белгилөө менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз сөз кыла турган көркөм сөз каражаттардын ичинен метонимия, метафора, синекдоханы сөз кылмакчыбыз. Метафора грек тилинен алынганда бизче оошуу дегенди түшүндүрөт. Сөздөрдүн көп маанилүү болуп колдонулушунун кеңири өнүккөн, эң ийкемдүү жана өнүмдүү ыкмасынын бири. Турмушта жаңы пайда болгон бул же тигил нерсенин кубулуштун өзүнөн мурда белгилүү болуп жүргөн кандайдыр бир нерсе кубулуш менен өң түсү, формасы, аткарган кызматы жана башка жактары боюнча жалпы бир окшоштугу болуп калат. Мунун натыйжасында булардын эскилеринин наамы жаңыларына оошуп өтөт да көп маанилүүлүктүн метафоралык ык менен пайда болушуна алып келет. Метафора дүйнөдөгү ар түрдүү тилдерге кеңири мүнөздүү болгон кубулуш. Мурда орус тилинде перо куштун канатын жана андан жазуу ишине ылайыкталып жасалган куралды билдирген болсо, кийин бул сөз жазуу куралдарынын металлдан жасалган учун да билдире баштады. Анткени булар аткарган милдети боюнча өз ара окшош болгондуктан мурдагынын наамы кийинкиге да өттү. Болгар тилинде мях деген сөздүн баштык гана эмес, ошого окшош туруп атоодон улам келип чыккан карын деген да мааниси бар. Нерселердин же кубулуштардын өз ара окшоштугу боюнча кыргыз тилинен толгон фактылар менен далилдесек болот. Мисалга алсак, бул сүрөттө. Биринчи сүрөттө кулак бул адамдын угуу органы. Ал эми ага окшошулуп айтылган жаңы сөз казандын кармай турган бөлүгү кулагы. Тиш биринчи сүрөттө адамдын же башка жаныбарлардын тиштөө, чайноо үчүн кызмат кылуучу органы. Ал эми экинчи сүрөттө маланын, тырмоонун, соконун жана башкалардын тиши. Жа бул биринчи сүрөттө кадимки эле атуучу курал. Ал эми экинчи сүрөттө ага окшоштурулуп пайда болгон сөз айлананын кесиндиси. Кыл бул жалдын, куйруктун жана башка жоонураак келген айрымталы. Ал эми экинчи сүрөттө ошол кылга окшоштурулуп пайда болгон сөз комуздун же башка музыкалык аспаптардын кылы. Колдун алаканы ага окшоштурулуп айтылган сөз камчынын алаканы. Биринчи сүрөттө куштун канаты ага окшоштурулуп пайда болгон сөз учактын канаты. Метафоралык ыкка кээде нерселердин жогоркудай форма жагы эмес, алардын жайгашкан орду боюнча байкалган окшоштуктар да көбүрөөк негиз болушу мүмкүн. Мисалы, баш. Бул сөздү алып карасак, бунун кийинки пайда болгон мааниси ушул нерсенин дене бөлүктөрүнөн алган ордуна карата болгон окшоштугуна түздөн түз байланыштуу экендиги байкалбай койбойт. Мисалы, баш адамдын башы, булактын башы, булактын башталган жери. Бул сүрөттө адамдын башынын жогорку бөлүгү чокусу. Ал эми ага окшоштурулуп айтылган сөз тоонун чокусу. Илим менен техниканын, экономиканын, элдин маданий деңгээлинин өсүп өнүгүшү менен бирге коомдук турмуштагы айрым бир түшүнүктөр, кубулуштар да кошо өзгөрүүгө дуушар болуп турат. Кыргыздын эски көчмөн турмушунда үй деген сөз негизинен боз үйгө карата колдонулуп келген эле. Азыр болсо үйлөрдүн түрлөрү эң эле көп.
алар формасы, көлөмү, кандай материалдан курулгандыгы жана башка белгилери боюнча боз үйгө такыр эле окшошпойт. Бирок функционалдык жалпылыгы бар болгондуктан буларга да мурдагыдай эле үй деген жалпы наам ыйгарылган. Азыркы кыргыз тилинде айрым эч сөздөргө ылайык эмгек шаймандары колдонулуп келген. Мисалы, ооруп жыйуу деген эч сөздүн негизинде орок деген эмгек шайманы пайда болгон. Теп жана атты теминүү. Семантикалык өзгөрүүгө учурап мааниси кеңейген эч сөзгө, мисалы, айда деген эчти да кошсок болот. Мурда маселен айда деген эч малга карата гана колдонулган болсо, мисалы, кой айда, жылкы айда, мал айда. Кийин трактор, машина, самолет сыяктуу транспорт каражаттары жана башкалар үчүн да ушул эле эч сөз колдонула баштады. Төмөндөгүдөй нерселер кандайдыр бир сапаты боюнча өз ара окшоштук белгилерге ээ болгондуктан биринин наамы экинчисине оошуп өтөт. Мисалы, бал. Биринчи мааниси бул гүлдөрдүн ширесинен арылар жыйнаган коюу жана таттуу азык-зат. Экинчиси ширин, уккулуктуу, жагымдуу деген маанини түшүндүрөт. Мисалы, бала тили бал. Алтын. Алгачкы мааниси кымбат баалуу, жаркыраган түстүү металл. Кийинки мааниси эң сонун, баалуу, баа жеткис, мыкты деген түшүндүрөт. Мисалы, алтын билим өнөрдүн сүтүн берген мугалим. Көл. Алгачкы мааниси суу толуп калган, суу токтотулган чуңкур көлмө. Кийинки мааниси мүнөзү токтоо, көтөрүмдүү, оор басырыктуу дегенди түшүндүрөт. Мисалы, көл жигит. Метонимия. Эгерде сырткы көрүнүшү же башка белгилери боюнча эч кандай окшоштугу болбогон нерселер кандайдыр бир башка жакындыктын, ички байланыштын негизинде бир сөз менен аталып калса, көп маанилүүлүктүн метонимиялык жол менен пайда болушуна жатат. Метонимия грек сөзүнөн алганда, бизче которгондо өзгөртүп атоо дегенди түшүндүрөт. Ышкырык деген сөз предметтин атын да жана ал предмет аркылуу ишке ашкан кыймыл-аракеттин натыйжасын да билдирет. Ал эми көшөгө деген сөз болсо, үй буюмунун атын гана эмес, пьесанын, спектаклдин айрым бөлүктөрүн атоо үчүн да колдонулат. Чайнек кайнады дейбиз биз кээде. Мына ушуга окшогон идиш маанисиндеги сөздөр идишти гана эмес, идиштердин ичине салынган же куюлган ар кандай нерселерди да кошо туюндура берет. Мисалы, бул жерде чайнек эмес, чайнектин ичиндеги суу жөнүндөгү, суунун кайнагандыгы жөнүндө сөз болуп жатат. Чайдан 2-3 чыны ичилгенден кийин кымыз куюлуп, ар бири 2 аяктан алып жиберишти. Чынында бул жерде аяк жөнүндө эмес, аяктын ичиндеги кымыз жөнүндө сөз болуп жатат. Конокторго табактар тартылды. Мында табак деген сөз 5 бармак деген маанини туюндуруп жатат. Метонимиялык ык менен пайда болгон лексикалык маанилер өсүмдүктөрдү жана алардын данын, мөмөлөрүн же башка түшүмүн туюндурган сөздөрдө бир топ кеңири өнүккөн. Алсак, мисалы, алма. Алманын дарагын, жыгачында алма деп атайбыз, анын мөмөсүн дагы алма деп атайбыз. Гүл. Дарбыз. Айрым географиялык аттар ошол жерде биринчи пайда болгон, ошол жерде жаралган, ойлоп чыгарылган нерсенин аты болуп, же айрым автордун аты өзү ойлоп тапкан жаңылыктын, куралдын, буюм-теримдин наамы болуп колдонулуп кетсе, булар да метонимиянын бир түрүнө кирет. Мисалы, бул сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай, Панама шаарында пайда болгон, жаралган Панама баш кийими. Форт шаарында жаралган
автомашинанын маркасы. Кандайдыр бир нерсени жасоого жумшалган материалдын наамы, андан жасалып чыккан буюм терим, идиш аяк жана башканын аты болуп да колдонула берет. Маселен, мешок, кап. Эски убакта орустун мех, тери деген сөзү менен аталып калып, бул азыркыга чейин ошол аты менен колдонулуп жүрөт. Кандай заттан жасалса, ошондой ат менен аталып калуу учурлары кыргыз тилинде да кеңири экендиги белгилүү. Колунда толтура алтын шакектери бар экен дебестен, колдорунун баары алтын деп кыскартып атап келебиз. Бүтүн нерсени анын кандайдыр бир бөлүгүнүн наамы менен атоо же тескерисинче бүтүндүн наамы менен анын белгилүү бир бөлүгүн атоо синекдоха деп аталат. Баш. Бул адамдын башы сөздүн алгачкы лексикалык мааниси. Эки бала баш кошуптур десе, эки адамдын бир үй бүлө болуп чогуу жашап калгандыгын түшүнөбүз. Анткени бул жерде эки адамдын баштары дене мүчөсү эмес, өздөрү жөнүндө кеп болуп жатат. Баш деген сөз адам деген маанисине колдонулду. Кол деген сөз өзүнүн негизги маанисинин базасында көп аскер, кишилерден турган аскердик күч, кошуун деген кошумча маанисин пайда кылган. Демек, мында да адамдын өзүн туюнтуучу жаңы маани келип чыккан. Туяк деген сөз дагы өзүнүн түз маанисинен тышкары дагы эки мааниге ээ. Биринчиси мал, малдын башы, саны дегенди түшүндүрөт. Мисалы, малдын туягы түгөл, 30 туяк жандык. Экинчи өтмө мааниси бул эркек тукум, уул дегенди түшүндүрөт. Мисалы, карманаарыга туяк жок, калкта мендей чынак жок деп Манас эпосунда Жакып хан арман кылат эмеспи? Кээде алыстан келе жаткан караганды тааныбай калсак, анын кандайдыр бир бөлүгүнөн атап да жүрөбүз. Мисалы, эгерде ал ат минип алса, атчан киши деп коебуз. Тон кийип алган болсо, тончон. Формачан. Балдар, бүгүн биз силер менен көркөм сөз каражаттары, өтмө сөздөр, метонимия, метафора, синекдоха жөнүндө маалымат алдык. Үйгө тапшырма балдар, 182 көнүгүү. Тексттен өтмө маанидеги сөздөрдү таап, аларга талдоо жүргүзөсүңөр. Жана тапшырманы аткарып, дептерге жазып, менин өздүк номериме жөнөтүп койгула. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңар болсо да жооп бергенге даярмын. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта